Алтынбек, тамак даяр болуп калды. Үйгө киресиңерби? Макул. Азыр мына бүтө ойноп калдым азыр. Кичине эле калдым, мону бүтө эле анан кире калам, Тамак муздап калбасын, эртелегиле. Байчикти да ала кел, Макул ала кирем. Ошентип Алтынбек жакында эле алган машинасын дагы жалтырата жууп, тазалап бүтүп калган эле. Машинанын айланасындагы чачылган буюм тайымдарын жыйнаштырып, жайып койгон поликтерин сүртүп көтөрүп келе жатса эле, эс тарта элек кичинекей байел катуу зум менен баягы машинаны чийгилеп жатыптыр. Аны көргөн Алтынбек: Эй бала, эми эмне кылып атат? Эй, машинанын баарын өлтүргөн турбайсыңбы? Мунун бетине эмне чийип атасың? Сени азыр бетиге. Алтынбек дейм. Эмне кылып жатасың? Болду, токтот. Келе баланы. Болду дейм. Эмне болуп кетти анчалык? Каары кайнаган Алтынбек балага жетип келип, анын кичинекей колдоруна эсепсиз көп жолу соккуларды жатырды. Кымбат баалуу, жапжаңы машинасын чийгилеп салган баласына болгон ачуусун тыя албай калган ата, баланын колун кадимки гайка бураган чоң темир ачкыч менен чапкылап жатканын өзү дагы байкабай калган эле. Ошентип, кичинекей назик манжалары жанчылып калган бөбөккө ооруканада операция жасалып, талкаланган манжаларды кесип таштоого туура келет. Күйүткө баткан, бирок кеч өкүнгөн ата үйүнө келип, баягы машинасын, уулу чийгилеп салган жерин караса, ата деп жазылып, жанына жүрөк тартылган эле. Бул анысы менен: атаке, мен сизди сүйөм, мен сизди абдан жакшы көрөм деген сезимдерин билдирейин деген экен. Бул жазууну көрүп, баягы ата ого бетер: Курган балам-ай, мендей акылсыз атаңды кечирсең экен. Ушул темирди сенден артык көрүп, ачуумду кармай албаган эмне деген жан болдум. Ошол маалда ачуумду кармап, сенин баяоо сезимиңди чочутуп албай, балам, бул жака чийгенге болбойт да. Кана, эмне кылып жатасың деп бир аз көз жүгүртсөм гана. Жараткандан 6 санаман уул тилеп, жараткан тилегимди берип, тилегиме жеттим эле. Эми минтип ачуумдун айынан жакшынакай баламды өз колум менен майып кылып отурам. Балам мени, кечире мени. Элге эмне деп айтат болдук экен? Сенин ушул манжаларың кесилгенче, менин манжаларым жулунуп түшсө гана уулум. деп көздөрүндөгү жашын сүртүп, өзүн коёрго жер таппай ары бери басып жүрдү. Чынында мындай жагдайда эч нерсени кайра калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Замандаш, биздин жашообуз кандай? Ачуу калдырганда айтпас нерсени айтып, кылбас нерсени кылып албайбызбы? Бир саамга өзүбүздү токтотуп, ой калчасак, андай болбос беле? Эгерде ошондой болсо, эмоцияларыбыз менен каалоолорубузду көзөмөлдөй билүүнү үйрөнүүгө машыкканыбыз бул абдан жакшы. Аталарыбыздын ачуу душман, акыл дос деген нуска кептерин эсибизге сактап, жашообузда колдоно билгенибиз абдан жакшы.